Ызучуга салса экен, переворот кылып алса экен. Фамилия, имя, отчество? Рахмат, Кудай берген ул. Бийлик тартып алса экен. Год рождения? 86. Уроженец? Кочкор. Эч ким тартып ала албайт. Ушундай болуп өсүп аткан маалда дагы баягы эле бузукулар, баягы эле ушу мамлекетти дагы бир ызучуга салса экен, переворот кылып алса экен, бийлик тартып алса экен деген үмүттөнгөндөр бар. Эч ким тартып ала албайт. Кече күнү эле мына ошол даярданышып 31-августка даярдык көрүшүп, баягы бронежилеттер сатып алышып, милициянын, военныйлардын кийимдерин сатып алышып, так жанагы жардыра турган заттар жасоочулар сатып алышып, дрондор сатып алып, бүт даярданышты. 31-нде элге кол салып бүлүк салабыз деп. Ошолордун бардыгын кайра өзүнүн ордуна мыйзамчылыгына алып келип койдук. Мындан ары да ушундай болот. Жер-жерлерде азыр укук коргоо органдары күчтүү. Милициябыз мурдагыдай жөрмөлөп калган жери жок. Милициябыз бутуна туруп калды, Кудай кааласа. Укук коргоо органдары, органы безопасности бутуна туруп калды бардыгы. Прокуратура так иштеп атат. Соттор эгер туура эмес чечимдер чыгарса айтыңыздар. Мына биз толук ошолорду тартипке салганга милдеттүүбүз. Урматтуу эл журт, дагы бир жолу силерди менен жолугуп турганыма сүйүнүп атамын, кубанып атамын. Жумуш көп, билип атасыздар. Бүгүнкү күнү эле мына сиздер менен жолукканым уже бир эсимден ашып калды. 4-5 мероприятие бүгүнкү эле күнү. Күндө ушундай. Эрте менен саат 5-тен баштап жумуш бизде. Кудай кааласа, ден соолукту Алла Таалам берип турса, силер үчүн кызмат кылыш биз үчүн сыймык. Силер үчүн чуркап иштеп кызмат кылайлы. Биздин кылган кызматыбыз өзүбүз жеке өзүбүз, бала чагабыз үчүн эмес, силер үчүн. Бардык кызматыбыз эл үчүн. Элибиз жыргап жашаса, жакшы жашаса, элибиз кичине ыраазы болсо деген үмүттөбүз. Основной азыр бул жерде күч неме да, Тилекмат ушул Атамбаевский элек крылого. Мен ойлойм, ушундай неме боло турганчы. Ооба, жок, азыр мындай да болуп атат. Бул мандатын алдырган аты жөнүн айтпай эле коеюн, депутаттар жок жактандагычы өтө катуу даярданып атыптыр. Бир күнү араң турушат алар дагычы. Ооба. Бул жерде неме болуп атат, мында бир лидерство, мында объединение неме бар. Эч нерсе жок эле, билесиз, өзүң билесиз. Без лидерства. Жок, мен чынын айтайынбы, мен тажрыйбамда жетпейт экен, негизичи мен баягы уралап эле метод турмун да. Негизи бул башкача болот экен, мен азыр эми көзүм ачылды да. Лидерлер жана у каждой шумихи сзади дирижеры дегендей. Азыр уже дирижерлордун эмесине чыгып калдык да. Келинечи тигилер менен сүйлөшүп анан. Уже жана ошол бул программа башкача дейт, ошондой момент болуп турадан. Алардыкы да бир чети туура да азыр. Азыр чыгып алса, камалып калса дагы лидер жок болот. Ооба. Азыр belki 2 күндө точносын айтабыз. Дагы бир-эки менен планда отабыз деп анан. О, Мамут ага, коюңуз да. Деген дело же не в деньгах. Наше движение это чистое движение. Давай. Антып күчкө салган болбойт. Наше дело правое дейсиңби, Октябрь? По-любому, байке. Жаз мезгили келери менен баягы мекенине калп күйгөн жарма патриоттор чыга баштады. Максаты белгилүү. Эптеп эле кылдан кыйкым издеп, мекенин коомго бокочо көрсөтүм иштетип, элди митинг-пикеттерге үгүттү. Алардын арасында Америкада бозгунда жүргөн жеринен Дубайга арам ою менен бара калып, кайра артка кайта албай калып кеткен Тилекмат Күренов бар. Мекендештер, давай телефонду карап отура бербей. Ким Бишкекте болсо, тез аранын ичинде
азыр эски аянтка тарых музейинин артына жөнөгүлө. Тилекмат Куренов канчалык кыйкырып, ишенимдүү сүйлөбөсүн анын сөзү жөн гана жел экени, ал эч кимге авторитет эместиги дагы бир жолу далилденип отурат. Себеби ушул кезге чейин бир да жаран ага ишенип, митингге чыккан эмес. Аракеттер көп эле болгон. Салам алейкум достор. Бул эски аянт. Азыр 5:30 болуп калды, алдыда качамын. Биякта митинг болот дегенде жанагы Темиров менен Куренов элдер менен сүйлөшөйүн деп келген. Карасам эч ким жок. Бир да киши жаш балдар топ ойноп, газондо жатып, мындай элдер жөнүндө эс алып жүрүшүптүр. Бул фейк маалымат болуп калды. Жөн эле кыйналып келиптирмин мен бияка. Күн бою чет өлкөдө жатып алып Тилекмат Куреновго дем берип дагы бир чыккынчы Болот Темиров элди митингге күттүгөн постторду жазып отурду. Элдер митингге чыкпай койгондон кийин ал постторун өчүргөн. Бирок бирөөнү тазалаганды унутуп калган окшойт. Ал эми эл алдында уят болгон Тилекмат Куренов чакырык жасаган видеолорду өчүргөнгө бети чыдаган жок окшойт. Дагы бир кайрылуу жасап актануу позициясына өттү. Анын айтымында кайсыл бир адам митинг уюштурмак болуп Тилекмат Куреновду соц тармактарда жарыя кылууну өтүнгөн. Алардын бул арам ою ишке ашпаарын сезишкенби ким билсин. Куйругун түйүп качып кетиптир. Мындан улам Тилекмат Куренов кийин ошол заказ бергендердин жүзүн ачам деп коомдун кулагын ушаламыш этип, кезектеги ышкыртмасын айтып берди. Мындан кийин митинг ошентип кылып бер, жарыя кылып бер дегендерге митинг болбой калса, кыла албай калсаңар, мен уюштуруучулардын атын атаганга туура келет деген шартты коем. Коомдун башын айлантып, тек гана ууду чыгарууну көздөгөн бул эргул депутат болуу тилегин да жашырган жок. Кыргыздын жараны болуп туруп мекенине пайда келтирбеген Тилекмат Куренов депутат болуп кандай пайда келтирмек эле? Кызык. Ооба бийликке барып жок дегенде депутат болуппу, эл ишеним көрсөтсө. Өзүн социалдык тармактарда мекен үчүн жан тарткан адам катары көрсөтүп, активист болуп чыга келген Тилекмат Куреновдун түпкү максаты эмне экени дагы бир ирет ачыкталып отурат. Ал бийлик жана мансап. Кыргызстанда митинг уюштуруп, көздөгөн төңкөрүшкө жетсе бийликтин башында туруу кыялы бар экенин жашырбай эле ачык айтууда. Амбициябыз бар, жеке меники дагы. Ошон үчүн сен эптеп эле бийликти басып алыш керек болуп атат дегендерге айтарым ушул сөз. Бийликке келгенден баш тартпайбыз. Аны ар бир эле бийликтин тушунда бийликти сыннагандар бийликке келип кызмат кылалы дейт. Эсиңиздерде болсо, былтыр Тилекмат Куренов менен KG Group курулуш компаниясынын башчысы Имамиддин Ташафикова өлкөдө митинг уюштурууну пландаган видеосу коомчулукка жарыяланган болчу. Анда да бул эргул бийлик алмашса президенттин администрациясын башкарууну колго алуу дымагын билдирген болчу. Бир суроо берип коеюн. Эгерде баары биз ойлогондой болуп кетсе, жана шопурдун шопуру барбы? Ошону шопурун эмне кылыш керек? Ордун деп. Боло берет. Кандай болгон күндө да Тилекмат Куренов жөн гана популист жана манипулятор. Коом алдында жалындуу, ошол эле учурда куру сөздөрдү айтып, элдин башын айландырууга маш. Бул анын жумушу. Эгерде ал ушундай жол аркылуу Кыргызстанда туруксуздукту жарата алса, анда АКШдагы кожоюндарынан миллиондогон пачка сыйлык алары айдан ачык. Бирок Тилекмат Куреновдун арты ачылып, аны ээрчиген бир да жаран жок экени аныкталып отурат. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мынакей Тилекмат Куренов деген бузуку, шпаргалка окугуч, Адахандын күчүгү, уурулардын күчүгү сыртта жатып алып, мына алданып калдым, акчаны ала албай калдым, антип калдым, минтип калдым, көчөдө калдым деп аткан өзүңөр көрүп атасыңар. Бул бирөөдүн жалданган, бул бирөөдүн адамы. Кече мага бирөө Facebook аркылуу бирөө кайрылды. Тилекмат Куренов Европадан, Грузиядан чоң суммада акча чыгарып аткан жерден банктан кармалып, мен сага бир нерсе айтып коеюн, максатыбызга жетпей каласың. Сен уурунун бир күчүгүсүң. Бийликти алуу сенин ошо максатың болуп атат. Бийликти алыш эле сага оңойбу? Биз канча жылга аркага кетебиз. Эми бийлик 30 жыл Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, Жээнбеков кемирип келген. Ошолордун кландары кемирип келген. Эми мына бийликти Садыр Жапаров колуна алып, элдин колдоосу менен, коргоосу менен, эми мына мамлекетибизди оңдой уштап аткан кезде бизге төңкөрүштүн эмне кереги бар? Сен мындай мээң иштейби? Үйүңө кыл төңкөрүштү.
сени ушул 40ка чейин эчтеке кылбай, үй салбай, жакшы бир жашоодо ийгиликке жетишпей, ар кимдин фейк болуп жүрө бер депирби? Өзүң үйүңө проблеманы создавать эт. Келсең ачык эле айтып коеюн, келсең камаласың. Сен үстүңдө иш ачылган. Төңкөрүш боюнча мына азыркы убакта кандай нерселерди айтып атасың? Өзүнчө эле баатыр боло бербе, сенен да баатырлар өткөн. Давайчы, кыйын экенсиң, элге ушунчалык күйөт экенсиң, давай жер саткычтар менен күрөшөлчү. Мына мен сага бир нерсени айтып коеюн, Жаңыбоз деген жер бар. Аким, губернатор жана башкалардын полный бүттүгү бар. Ал жерде долет отурушат. Жер саткычтар менен мына бир замешан болуп иштешип алышкан. Ошол жерде документальный негизги картада 150 гектар. Ошол жерди 210 гектар кылып туруп, 215 гектар кылып туруп, 65-70 гектар лишний кылып туруп элдерге сатып атат. Давайчы ошондой элдер менен күрөшөлү. А тиги жердеги ошол мамлекеттин мектеп, садик жана башка түшө турган полный бүттүгүн колдонуп туруп сатып беришип атат. Ошондой жер саткычтар менен мына мамлекетти тоногон уурулар менен күрөшөлү. Кыйын экенсиң. А сен алар менен күрөшө албайсың да, сен анткени көйдөнүң көң да, сен алар менен иштешип атасың, түздөн түз. Анан байкелер айтты, чыгып тур деди, анан кийин сөздөрүнө турбу койду, ачык айта турган болсом деп. Өзүң айтып атпайсыңбы? Шпаргалка окугучу. Ошого мен сага тилек сага айтарым. Мен сен жөнүндө вообще не стоит да сага эфир кылбай эле коеюн деген, бирок мындай элди башка өңүткө буруп атасың, бирок сенин колуңан кoko тыйын келбейт. Буруп да кыйрата албайсың, чыгарып да кыйрата албайсың. Талас эли кандай экенин мен билем мына. Мына Жети областка мен барып жүрөм, мен билем. Сен Жети областка бардыңбы? Кемпирабадка бардың бир гана. Кемпирабад Адахандын ошо проектиси болчу. Эптеп митинг кылып туруп бул бийликти алабыз дегенсиңер. Не болду? Акыры калпыңар чыктыбы? Чындык бар, бирок чындык бир күнү чыгат. Ошо урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, могул, Чала Сабат, Шпаргалка окугуч, Адахандын күчүгү, уурулардын күчүгү Тилекмат Куреновго вообще көңүл бөлбөгүлө. Буга окшогон уурулар келген, уурулардын колдогон фейктер келген, кете берет булар.